Саламатсыңарбы, кымбаттуу 5-класстын окуучулары. Балдар, тарых китебиңерди ачкыла. Бүгүнкү сабактын темасы байыркы адамдар. Бүгүнкү сабактын максаты окуучулар байыркы адамдардын жашоо тиричилиги, аймагы, кесиби, жашаган жери тууралуу окуп үйрөнүүгө багытталат. Байыркы адамдар жашоого ыңгайлуу аймактарды мекендеген. Алар Африкада, Европада, Германия, Венгрия, Франция, Испания, Италия, Кытай, Крым, Өзбекстанда жашашкан. Бул аймактардан археологдор мындан 2 миллион жыл мурда жашаган адамдардын баш сөөктөрүн табышкан. Мындан 2,5 миллион жыл мурда адам баласы айбандар дүйнөсүнөн бөлүнүп чыккан. Алардын баш сөөгүнүн түзүлүшү азыркы адамдардын баш сөөгүнө окшош болгон. Эки буттап түз баскан. Сырткы келбети маймыл кебетеленип турган. Үзүл кесил үн чыгарып, бири-бири менен жаңдашуу аркылуу ойлорун түшүндүрүшкөн. Алар жырткыч жаныбарлардан коргонуу үчүн топ-топ болуп күн кечиришкен. Бул адам үйүрү деп аталган. Байыркы адамдар кичинесинен чоңуна чейин эртеден кечке жыйноочулук менен алектенишкен. Алар жегенге жарактуу жапайы өскөн жер жемиштердин, өсүмдүктөрдүн тамырларын чогултушкан. Канаттуулардын жумурткаларын чогултушкан. Алар топ-тобу менен антилопаларга, жапайы букаларга, жапайы жылкыларга, кээде пилге, камандарга, зубурларга, аюуларга аңчылыкка чыгышкан. Этти чийки жешкен. Алар жапайы айбандарды көргөндө кулак тундура кыйкырып, союл менен айбат кылышкан, таш бараңга алышкан. Аңчылык маанилүү кесипке айланган. Алар таштан эң жөнөкөй кескичтерди, кыргычтарды, миздүү бычактарды жасашкан. Аңчылык учурунда таш куралдарын эт кесүү, бөлүштүрүү, терисин кырып тазалоо үчүн колдонушкан. Байыркы адамдар таш куралдардан сырткары сөөктөн жасалган эмгек куралдарын, союлдарды дагы пайдаланышкан. Байыркы адамдардын таш куралдарын колдонушу адамзат тарыхында таш доорунун башталышына алып келген. Таш доору байыркы таш доору, палеолит, ортоңку таш доору, мезолит, жаңы таш доору, неолит болуп бөлүнөт. Адамдар бара-бара от жакканды үйрөнүшкөн. Бир кезде чагылгандан түшкөн от тутанып, токойлор өрттөнүп, адамдын жашоосуна коркунуч келтирсе, эми от адамдарга кызмат кыла баштаган. От караңгыны жарык кылып, адамдарга жылуулук берип, түнкүсүн жырткыч айбандардан коргогон. Бара-бара байыркы адамдар Европа жана Азия аймактарына жыла баштаган. Миллиондогон жылдардын өтүшү менен климат өзгөрүлүп, жер бетин муз каптаган. Таш доорунун акыркы этаптарында азыркы типтеги адамдар калыптанган. Үңкүрлөрдү турак жай кылып, жырткыч айбандардан, суук шамалдан, жаан-чачындан, борошологон кардан корголошкон. Эне бийлигинин коому матриархат деп аталат. Бул мезгилде туугандык байланыш эне жагынан эсептелген. Энелик уруу мезгили таш доорунун акыркы мезгилин камтыган. Байыркы көрүстөндөрдөн аялдардын статуэткалары көбүрөөк табылган. Бул эне кудайы жөнүндөгү түшүнүктөн жана матриархат доорундагы энелердин ээлеген ордунун жогору болгондугунан кабар берет. Коомдо аялдарга караганда эркектердин ролу тездик менен жогорулаган. Аталык уруулук түзүлүш патриархат, энелик доорду алмаштырган. Эми уруулар энеге карап бөлүнбөй, атага карап бөлүнгөн. Уруулар эркектин наамы менен атала баштаган. Үйгө тапшырма байыркы адамдар деген теманы окуйсуңар. Саламатта болгула.